Если силерде орыс тили үйрөнүүдө кыйынчылыктар болсо, мисалы үчүн курска жазыласыңар, бирок результат чыкпайт бүткөндөн кийин таштап саласыңар, анан өз алдынча үйрөнөм дейсиңер, китеп окуп, сөздүк жаттайсыңар, бирок кайра эле жыйынтык чыкпагандыгынан же мотивация жоктугунан жанагы максатыңарга жетпей кыйналып, негизи эле орус тилин үйрөнүүдө кыйынчылыктар болуп, үйрөнүү силер үчүн бир нереальный, мүмкүн эместей сезилген учурлар болсо, бул видео силерге жардам дает. Дело вот в чем. На этом видео мы говорим 4 правила. Если следовать вот этим правилам, можно 100% изучить любой язык. Ушул 4 эрежеге баш ийсе или 4 эрежени ээрчисе или еще что-то следовать эрчүбү, анда орус тили деги эле орус тили эмес, негизи каалаган тилди үйрөнүү үчүн ушул 4 эрежени аткаруу керек. Поехали. Первое правило звучит так. Что посеешь, то и пожнешь. На кыргызский переводится эмнени эксең, ошону аласың. Это говорится о том, что все хорошее в жизни дается нелегко. Бир нерсеге жетүү үчүн, бир максатка жетүү үчүн кишиде аракет болушу керек, жана эмгектениш керек киши. Понимаете? Просто так сыйкырдай болбойт эч качан. Это еще говорит Суворовдун айткан сөзүн бул жерде колдонсок болот. Тяжело в обучении, легко в бою. Эгерде үйрөнүүдө кыйналып, аракет кылып, то есть кыйналып, чындап эмгектенип үйрөнсөңөр, салгылашканда оңой болот деген. Бул дегени оңой жолун издей бербес да. Чында эмгектенип, китеп окуп, пересказ кылып, то есть бүт эмгекти күчүңөрдү жумшаганда гана ошондо эгилик жыйынтык чыгат. Что посеешь, то и пожнешь, эмнени эксең ошону аласың. Эгерде сен аракетти, эмгекти эксең, мыкты жыйынтык аласың. Жалкоолукту жеңсең, или еще что-то, да? То есть первое, ничего не бывает легко. Тил үйрөнүү бул оңой жумуштарга кирбейт. Муну оңой бул бир айда орус тилин үйрөнүп чыгасың, бир айда англисчени үйрөнүп чыгасың деген рекламаларга ишенбестен, эмгектенип гана, аракет кылып гана бир нерсеге жетүүгө болот. Бул биринчи правило. Эгерде, если ты не готов трудиться, сен эмгектенгенге даяр эмес болсоң, то ничего не получится. Эч нерсе андан чыкпайт. Болгон эле курулай убактыңды кетирген болосуң, акчаңды короткон болосуң. Эгерде эмгектенүүгө даяр эмес болуп туруп окууга жазылганда. Второе правило. Знать надо немного, а нужное. Мудр тот, кто знает немного, а нужное. То есть көп билүү керек эмес, керектүүсүн билүү. Это еще можно говорить о чем, ребята? О сортировании информации. Сортировать, иреттөө. Например, я на примере говорю. Эгерде силердин максатыңар орусча сүйлөшүү гана болсо, силер орус тил мугалимдикке окуган жоксуңар, жөн эле орусча тааныштар менен жумушта сүйлөшүү мага жетиштүү десеңер, вам не обязательно знать, как подчеркивается дополнение. Бышыктооч, толуктооч, аныктоочтордун асты кандай чийилгени өтө русская грамматика, да. Бирок аны билүү силерге зарыл эмес. Эгерде силердин максатыңар болгон эле сүйлөшүү, кишилер менен грамотно сүйлөшүү болсо. Некоторые тратят время на пустую информацию, на ненужную информацию. Конечно, силер орус тил мугалимдикке окуп атсаңар, аларды билүү зарыл. Но если ваша задача, то есть силердин максатыңар сүйлөшүү эле болсо, орус тилинин грамматикасы на самом деле сүйлөшүү үчүн, для общения, вот именно общения үчүн, где-то 30% грамматики используется. Грамматика, менче 30%. Я так считаю, мен ошентип ойлойм. 30% гана жетиштүү сүйлөшүү үчүн. А это углублено, то есть сөздөрдүн келип чыгышы, вот это суффиксы, префиксы или еще что, как подчеркивается определение, вот такие грамматики, да, в принципе. Но это нужно для учителей русского языка, это нужно для лингвистов, тилчилердин, это жумушу, понимаете. Вам не обязательно
тратить на это время. Силерге вакыт коротуу керек. То есть нужно уметь сортировать. Сортировка кылганды билүү керек. То есть көптү билүү керек эмес, керектүүсүн. Керектүү информацияны, то есть мага могу керек дегиде ошону иреттегенди билүү. Бул экинчи эреже. Третье правило, ребята. Третье правило звучит как: моя стеснительность разрушила столько возможностей. Да? Менин тартынчаактыгым канчалаган мүмкүнчүлүктөрдү жок кылды или жок, разрушила, бузду, кандай мүмкүнчүлүктөрдү бузду деген мааниде. Стеснительность, ребята, само по себе неплохо. Негизи мындай тартынчаак болгон бул жаман нерсеге кирбейт. Но тартынчаактык, уялчаактык бул мусулмандын что там качество, сапаты деген жерлер бар. Да, в принципе, это неплохо, бул жаманга кирбейт. Но билим алууда тартынчаактык, вот эта стеснительность, уялчаактык — это ваш враг, понимаете? Бул силердин чыныгы душманыңар. Здесь постеснялись задать вопрос, здесь постеснялись ответить на вопрос. Бул жерден бир нерсени сурагандан тартынып койдуңар, бул жерден жооп бергенден тартынып койдуңар. И даже если у вас есть знания, силерде билимиңер бар болсо деле, то есть кандай жооп бергенди билсеңер деле, если вы стеснительны, эгер тартынчаак болсоңор, ваши знания бесполезны. Ал билимиңердин пайдасы жок болуп калат, эгер силер тартынчаактык болсоңор. Поэтому со стеснительностью нужно бороться. Прям башка жерде тартынчаак болуп тургандар, там дос, пожалуйста, это хорошее качество, бул жакшы сапат, уялчаактык. Но билим алууда это вам не поможет. Бул силерге жардам бербейт, наоборот, зыяны тиет. Ошондуктан. И как побороть стеснительность, бул тартынчаак, уялчаакты менден арылуу жөнүндө у нас на канале есть видео. Можете там посмотреть. Ошол жерден көрсөңөр деле болот. Это было третье правило. Четвертое правило — это нужно время. Все и сразу не получится. Төртүнчү эреже бул, это говорит о том, что убакыт керек. Некоторые, многие ищут легких путей. Жеңил жол, оңой жолун издеп жүрүп, вот этот процесс искания легких путей, ошол жеңил жолун, бир айда, бир жумада тил үйрөнүү жолдорун, курстарды издеген убактыңарды бир китепке короткугандан көрө лучше прочитайте одну книгу, там больше пользы. Ошол жерден андан көрө көп пайда аласыңар. Это изучение языка, понимаете, изучение языка это как посадка дерева. Бул бак отургузуу менен барабар, да, понимаете? Вы посадили дерево, вы поливаете поливаете водой, суу куясыңар, карайсыңар, астын карап, в общем, вы ухаживаете. Силер ага эмгегиңерди сиңирип атасыңар, вы ухаживаете, камын көрүп атасыңар. Изучение языка точно так же. Бакты отургуздук, и сен кам көрөсүң, эмгектенесиң. И бак чоңоет, и ошонун көлөкөсүндө ал бак сага көп жылдар бою служить этет. Көп жылдар бою сага пайдасы тиет. Если вы посадили дерево, сначала оно хрупкое, нежное, понимаете? Бакты отургузганда башында ал назик, силер аны карабай койдуңар. Биртке бакты отургуздуңар, вроде сонун карайм дедиңер, бирок бир айдан кийин карабай койдуңар. Ал, это дерево умрет просто, Ал эме болгондон кийин, ал бак өлүп калгандан кийин, силер карабагандан кийин, бир айдан кийин, бир ай барып карасаңар, ал уже кургап калгандан кийин, туй мен кайра карап баштайм деп суу куйсаңар, ал уже болбойт. Нужно начинать прямо сначала. Тил үйрөнүү деле ошондой. Силер бир ай үйрөнүп туруп, биртке салайынчы деп 2-3 айдан кийин кайра ошол жерден улантып кетем деген болбойт. Это называется все психологический термин менен айтылат. Бул яма деп, чуңкур. То есть бул ошол ямага түшүп калганыбыз результат көрүнбөй эле кыйналып атканда яма деп коет. Кстати, ушул жөнүндө да, яма жөнүндө да видео бар каналда. Если интересно, кызыктуу болсо кирип көрсөңөр болот. То есть 4-е правило гласит: нужно время.
уақыт керек. А чтобы вот эти протерпеть, нужно вот терпение, сабыр кылуу керек, жана ошол убакыт керектигин түшүнүү керек. Бул өзүңөрдү өзүңөр кыйнап, мен 1 айдан кийин орусча чындык сүйлөп кетем деп, это, во-первых, вы обманываете сами себя. Биринчиден, ал өзүңөрдү өзүңөр алдаганыңар. Экинчиден кийин 1 айдан кийин андай силер күткөн результат болбогондон кийин человек начинает как бы перестать верить, ишенбей калат, начинает винить себя, мен ошону жетише албадым дейт, мен туура эмес кылдым, мен жалкоомун дейт. Некоторые начинает винить учителя, кээ бирлер мугалимдерди күнөөлөп баштайт, ошо сенин артыңан мен үйрөнбөй калдым деп. То есть нужно ставить реальное время, реальный бир убакытты коюш керек. Ну, как-то так. 4-е правило гласит то, что нужно время, вакыт керектиги жөнүндө. И вот следуя вот этим 4 правилам, ушул 4 эрежени ишке ашырып гана тилди толук үйрөнсө болот. Биринчиси, аракет кылып гана үйрөнсө болот экен. Жөн эле келип кетип эмес, именно аракет силерден болушу керек, сөзсүз, силер тараптан. Экинчиси, көптү билүү эмес, керектүүсүн билүү. То есть информацияны да мындай керектүүсүн тандап, арасынан керектүүсүн алуу. Үчүнчүсү, тартынчаактыкты прям жоюу, жок кылуу. Тартынчаактык бул силерге только будет мешать. И 4-нчүсү, реальный убакытта. Өтө тез результат күтсөңөр, анда максатыңар ишке ашпай калат, тилекке каршы. Реальное время, мен 1 айда могу 1 айда ушундай жыйынтыкка жетем, 2 айда момундай жыйынтыкка жетем, 3-нчүсүндө момундай жыйынтыкка жетем дегидей реальный цель койсоңор, убакыт менен чектеп, ошондо гана. И теперь 5-е, 5-нчи, это не правило, ребята, бул эреже эмес. Это притча. Притча. Я сейчас вам прочитаю. Притча о 2 торговцах обувью в Африке. Одна крупная обувная компания отправила в командировку в Африку 2 продавцов, чтобы провести анализ рынка на перспективу. Через неделю один из них в телеграме начальству написал: «Я возвращаюсь, здесь нет никаких перспектив. Обувь тут никому не нужна. Здесь все ходят босиком». В это же время 2-й продавец прислал следующее послание: «Это большая удача. Высылайте сюда все, что есть. Рынок тут практически не ограничен. Здесь все ходят босиком». Вывод. Успех или неудача в каком-либо деле изначально зависит от личного восприятия проблемы и от того настроя, который есть у человека. Теперь попробуем перевести вот эту притчу на кыргызском. Бир крупная компания, бут кийим чыгарчу крупная компания 2 кишини Африкага жиберет. То есть келечекте магазин ачууга болобу кичине изучать этип, изилдеп келгиле дегендей. 2 киши 2 тараптан кеткенден кийин, через некоторое время, биртке убакыттан кийин, биринчи киши жазат компанияга: «Мен кайттым, я возвращаюсь, мен кайтамын. Бул жерде келечек жок, бул жерде бут кийимдин эч кимге кереги жок, бул жерде баары жылаң аяк жүрүшөт экен» дейт. И ошол эле учурда кийинкиси кат жазат: «Здесь это большая удача, бул чоң ийгилик, канча бут кийим бар болсо баарын мага салгыла, бул жерде келечек көп, мүмкүнчүлүк көп, себеби бул жерде эч кимде бут кийими жок экен, баары жылаң аяк жүрөт экен». Понимаете, это говорит о том, что бир эле проблеманы 2 киши 2 жолдон карап атат, 2 тараптан карап атат. Кто-то говорит, бул жерде эч кимге кереги жок экен, баары жылаң аяк жүрөт экен дейт. А кто-то говорит, бул жерде бут кийим керек, баары жылаң аяк турбайбы, буларга бут кийим керек. Понимаете? Любое дело, кандай эле жумуш болбосун, жумуш, тил үйрөнүүгө ушул мен салыштырып аткан учурумда, вот, все зависит от личного настроя. Силердин көз карашыңардан, настроюңардан көп нерсе зависит этет. Если вы скажете: «Мен үйрөнүп кетем, мен аракет кылып жатам, значит мен үйрөнөм» десеңер, силер туура ойлогон болосуңар. А эгерде силер: «Мен үйрөнө албайм го, мен памятим начар, мен унутуп калам, анан мен еще что-то», да, вот такие причины есть, ошентип ойлосоңор, значит силер ал жерде да туура ойлогон болосуңар. То есть
оюңарга жараша жыйынтык чыга берет, результат. Үйрөнө албайм дейсиңерби? Да, үйрөнө албайсыңар, чындап. Үйрөнүп кетем мен, себеби мен аракет кылып жатам, мен значит үйрөнөм дейсиңерби? Үйрөнөсүңөр. Эта притча моя прям любимая притча. Все зависит от того, что проблеманы кайсыл ракурстан караганда, да, вот. Есть такое слово ракурс, очень хорошее слово. Нужно перевести на кыргызский. Попробуйте. Так, и к концу видеонун аягында бизге традицияга айланып калды буюрса, кажется. Эгерде видеонун аягына чейин көргөндөр азыр көрсөтүлгөн сөздү комментарийга жазып коет. Это для прикола, мы знаем, да, это смысл деле жок болушу мүмкүн, но это для приколов. Это говорит о том, что вы досмотрели это видео. Ушул видеонун аягына чейин көргөнүңөрдү билдирет. И аягына чейин сабыры жетип көрбөгөндөр, вот чыдамы жетип, алар комментарийде окуп, непонятно, да, чём. Итак, я сегодня в конце я вам прочитала притчу. Притчаны окуп бердим, Притча на кыргызский переводится икая деп. То есть тарбиялык мааниси бар кыскача аңгемелер. И мы в конце вот это снизу напишем классная притча. И все. Классная притча. Мыкты икая экен деп. Ну, сама по себе притча и вправду классная. А на этом все, ребята. До свидания. Удачи вам. Учитесь и не ленитесь.